рызык. Сизге мисалы жөнөкөй шаарга себепчи болуп келип, кыйналып келип, шаарда бир таанышыбызга жумуш издеп айтып, ал таанышыбыз бир жумуш таап берип, ага кирип орношуп иштеп калышыбыз, ушул жумуш бизге берилген рызкы. Рызкынын түрү өтө көп. Жөнөкөй жаап жаткан жамыр да рызкыбыз, чыгып жаткан күнүбүз дагы рызкыбыз. Жада калса басып жүрүшүбүз дагы рызкыбыз, себеби ошо басып бир нерсени тапканы барабыз. Демек, күтүлбөгөн жерден рызкы деген ушул. Жөн эле рызкы дегенде тамак түшүнбөш керек, келип жаткан алдыңа. Жок, бизге берилип жаткан машинасы болобу, техникасы болобу, телевизору болобу, айтор телефондон баштап бардыгы бизге берилип жаткан рызкылар. Бул рызкыларга акыретте жооп беребиз. Бир жигиттин хикаясы бар ушул тууралуу. Бул жигит ар дайым эмне иш кылса, отун терип сатат, тоого чыгат, отундарды чогултат, келип базарда 2 тыйынга сатат. Бир күн жумушум жаш болуп кетти деп толтура отун сатып, терип келип, базарда отунчулар көбөйүп кетип, ал күнү дагы 2 тыйынга иштейт. Айтор 2 тыйындан акчасы көбөйбөй коет. Күндөр өтөт экен, жолу бара жатып бир данышман адамды көрөт. Ага жолугуп суроо берет. Канча аракет кылбайын, 2 тыйындан ашыра алган жокмун күнүмдө. Кантип көбүрөөк акчага иштесем болот дейт. Эмне жумуш кылбайын, 2 тыйындан ашкан жок акчам. Данышман адам, анда сенин рызкың 2 тыйын экен дейт. Ыраазычылыгын билдирип жолдон кетет. Жолдон кетип башка жерге барып, башка жумушту издейт, башка жумуш жер чабат. Айтор кылбаган иштин бардыгын кылып көрөт ошол учурдагы, бирок 2 тыйындан ашыра албай коет. Күндөрдөн бир күн жумуш издеген атайын бүгүн күндү дагы бар көчөлөрдө мисалы үчүн отурушат, жумуш керек адамдар ошол жерге барып жумушчуларды алып кетет. Ошол сыяктуу бир жерге барып турса, бир бай адам келип, жумушчу керек экендигин, күнүнө 2 тыйын бериштигин айтып, жумушка чакырат. Баягы жигит акырын жаныга барып, 3 тыйын кылбайсызбы дейт. Жок, 2 тыйын, тамак ашып жатакананын бардыгы менден, бирок 2 тыйындан ашыша бербеймин дейт. Жакшы жерден экен деп, бала арасынан макулдугун берип, ошол жерге барат. Бай менен барат экен, үй жайында иштешти баштайт. Бай бир канча жолу акчаларды столдун үстүнө коюп сынап көрөт баланы. Алдап качып кетпейт, эми адилеттүү бала, жакшы бала. Намазында бекем, орозосунда бекем, караса өтө акылдуу бала. Байга жаккандан кийин бай өзүнүн жалгыз кызын ошо балага турмушка берет. Бала өтө жумушка, содага кайнатасынан үйрөнүп, жумуш соданы, бизнести бар жолун үйрөнүп, айтор ишти өтө күчтүү кылышты баштайт. Албетте кыйынчылык учурлар, кыйын күндөр бизди чоң чокуларга алып чыгат. Кыйынчылыкта өскөн адамдар кыйын адамдар болушат. Атасын тапкасын жеп, жаштыктан урушту, согушту көрбөстөн, жыргалчылыкта жеп, курсагын сылап чоңойгон балдар, жигиттер, булар эрте сынышат. Жаштыктан сынып чоңойгондор кандай күрөштүн жолун билишет булар. Өмүрү аяктап калган учурда аракет кылайын дейт бул дагы. Жашы бир канчага келип калган болсо, жашы өтүп калган, эми өсөрүнүн өлүмү жакын, кабыры жакындап калган кадамыдан эми эч бир нерсесинен үй бүлөсү урузучу, эми акча таппагандан кийин күчтүүрөөк, айтор келишпестен, кетишпестен бул кыйынчылыкта батпай калат жер жүзүнө. Эмне кыларды билбестен, айла таппастан, акыры өзүн бир үй бүлөсү сүйгөн, достору сүйүп жеген тамакты, тооктун буттарын өзүнүн ушул мүмкүнчүлүк, ушул жол калгандыгын байкап, ушуна ресторан, кафелерге сунушташты баштайт. Сунуштап, жалынып, бул жалыныш дегенди менден сураш керек да. Мен дагы ушу жалынбаган магазин, кафе кылган эмес. Бирөөгө жалынып, бир продукцияны, бир нерсеңди, техникаңды мактап алып барып көрсөтүш бул өлүмгө тең. Чындыгында өтө кыйын.
Ал албаймын дейт, барсаң кафеге администратор отурган болот, администратор шефке жолуктурбай коет. Өзү шефи, кожоюну түрк же орус. Көп кафелер Бишкекте дагы, кафелер түрктөрдүкү, орустардыкы да. Анан шефиге жолугуп барсаң, ал түшүндүрсөң түшүнөт, бирок администратор кыргыздагын эшикке киргизбестен ал жака жоготот да. Баягы шефти кызганат негедир. Канчалык эшиктер тарс жабылганы сайын ошол кыйынчылыктар, ошол кыйын учурлар адамды өтө катуу кылып тарбиялап коет экен да. Ушул магазиндин бир чекесине турупсуң, ушул товар деп жалынып кетсе кетти, кетпесе жок. Пайданын 50% сеники дейсиң. Жок. Бул дагы кафе ресторандарга жалынат. Эч бир кафеден туруктуу жооп болбогондон кийин коеюн дейт. Койсо сатылсын дейт. Бирок эч кимибиз көнбөйт. Акыр аягы бир канча кафе миңден бири дейт го, үмүтсүз шайтан дейт го. Жүрүп акыр баары бир-экөөсү жакшырагы. Жүрөк Аллах үчүн соксо, жүрөк бисмилла деп аракет кылса, Аллах дагы бир жолго чыгарат экен да баары. Бул дагы ошентип бир канча кафени сүйлөштү баштайт. Ошол товарын коюшту баштайт. Бул эми мен байкап жатсаңыздар керек, KFC'ни айтып жатам. Полковник Сандерс. Азыр 25 миң, 20 миңден дүйнө жүзүндө өтө көп кафенин филиалдары бар. Аракет кылды, өжөрлүк кылды, тайманбастан, кайтпастан жолунда аракет кылды. Аракет, өжөрлүк бизди көп чокуларга жеткизет. Окуяга кайтайлы. Бул окуядагы жигит дагы аракет кылды, сооданы билди, ата-анасы, кайнатасы өткөндөн кийин бардык мал-мүлк, бийлик, байлык бардыгы ушул балага калды. 2 бала, бир кыздуу болду бул дагы. Ошентип шан шөкүтү жашоо уланышты баштады. Бул күндөрдөн бир күн атта жардамчылары менен жүрөт экен. Көчөдө баягы данышманды көрүп калат. Данышман деп чургап келип жанына. Сиз мени рызкымды 2 тыйын дедиңиз эле. Бүгүн болуп кеттим, байып кеттим, мына бардыгы бар, үйлөндүм, бала чакам бар, башка бар. Айтор болгон нерселерди айтып берет. Ошондо баягы данышман адам сенин рызкың 2 тыйын деп мен туура эле айтканмын. Сеники 2 тыйын. Ал эми мал мүлктөр, дүнүйөлөр сенин аялыңдыкы, үй бүлөңдүкү, бала чакаңдыкы дейт да. Албетте биз рызкыбыз жазылгандан кийин, үй бүлө курганыбыздан кийин рызкыбыз көбөйөт, берекелүү болот иншалла. Бирок бүгүн башта эчтеке жок, саартан кечке уктап, бекерчи, колунда бир кесиби жок, башы иштебейт, бир туруктуу жумушка кирген эмес, шилекей агып, мурду агып турган бала Кудай рызкыны берет деп ар кимди сөзгө кирип үйлөнүп кетпеш керек. Ал сен ошондой белең, үйлөнгөндөн кийин бетер болосуң сен. Ал Кудай рызкы берет дегени, ол өтө кыйналасың. Өз жаның эмес, өзгөнү да кошуп багышың керек. Өтө азаптуу болот турмуштун жолу. Сен жалаң романтика баягы жетилеп жүрүш деп ойлобо сен үй бүлө курушту. Ушундай таштар катуу тиет пешениңе, башыңа. Жөн эле жүрөгүмө деп ойлонуп каласың. Бул дегени үйлөнбөй кой деген эмес. Болгону кесип үйрөн, бизнесиңди кыл, өзүңө бир доход түшүп турсун. Бир үй бүлөнү физический, материалдык, моралдык, руханий жактан башкара алганыңда, ошого күчүң, курбуң жетеби? Ана ошол учурда. Мына ошол учурда. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, рызкыбыз жазылганбы көрөбүз. Тагдырыбызда жокпу, кайда качайлы, кайда качпайлы, баары бизге келбей тандырча.